Сооронбай Жээнбеков талапкерлигин колдогондордун саны барган сайын геометриялык прогрессия менен өсүүдө. Учурда 60тан ашык саясий партиялар жана коомдук уюмдар өзүлөрүнүн колдоосун көрсөттү. Күн санап өлкөнүн аттуу баштуу инсандары Кыргызстандын жаркын келечеги Сооронбай Жээнбеков менен улан арын баса белгилеп келишет. Бул таңгаларлык көрүнүш эмес, анткени Сооронбай Жээнбеков жападан жалгыз кынтыгы жок таза талапкер болуп эсептелет. Муну калай калк дагы терең түшүнөт. Сооронбай Жээнбековго көрсөтүлгөн элдин колдоосу менен кыргыз көчү мындан ары дагы бекемделип, арышын арбыта турганы талашсыз. Сооронбай Жээнбековдун Ноокат районунун жашоочулары менен болгон жолугушуусуна 20 миңден ашуун адам келип, анда Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов жана анын партиялаштары толугу менен Сооронбай Шариповичти колдой тургандыгын билдиришти. Анткени ал өлкөнүн кызыкчылыгын баарынан өйдө койгон жападан жалгыз талапкер. Мен Сооронбай Шариповичти борбордук трибунада депутаттык кызматында ушул агамы сындап жүргөн жигиттердин биримин. Адамда эң жакшы сапат бул жөнөкөйлүк. Ушул кишиде жөнөкөйлүк сапаттын бар экенин мен көзүм менен көрүп, алдында керек болсо ушунча чогуу кызматтарда иштешип калдык, чогулуштарда болдук. Мен ушул кишилерден көрө алдым. Жөнөкөйчүлүк менен ушул жерге чейин келди ушул киши. Айылдагы эң жөнөкөй зоотехниктен баштап премьер-министрге чейин жетип бүгүн алдыбызга кандидат болуп келип отурат. Белгилүү опера ырчысы Кундуз Карыпбаева Арашан айылында Олжобай менен Кишимжан операсынан үзүндү аткарды. Муну менен ырчы Сооронбай Жээнбековго өзүнүн колдоосун көрсөтүп, материалдык эмес маданий мурастарды сактоо болгон талапкердин аракетин белгилейт. Ушул бийлик турган убагында айлыгы 80%га көтөрүлдү. Кичине өзүбүз адам сезип калдык десек болот. Өзүбүз башка бир Кыргызстандын жерлеринде көп жолдор салынып атат. Эң жакшы нерсе көзүң ачылат. Мен Сооронбай Жээнбековго добушумду берем. Таза, чынчыл, эмгекчил, ишенимдүү, эң башкысы туруктуу инсан. Белгилүү академик, ортопед-травматолог Сабырбек Жумабеков Сооронбай Жээнбековго ушундай мүнөздөмө берет. Адекватный человек деген. Байкап көрдүңөрбү? Өтө мындай бир жупуну жөнөкөй сөздөр менен элге жете турган өзүнүн бир жакшы бир касиеттерин айтып атат. Бир сөздү айтса дагы ойлонуп, ошону талдап, анализдеп, ал сөздүн маанисин дагы түшүндүрүп айтып берип атат бизге. Бул өлкө башчысына мындай касиет өтө керек, урматтуу туугандар. Адекватность адамда, бийик улуу адамдарда, эл башкарган адамдарда, эл башы болгон адамда керек бул. Учурда айрымдар элдин батасын акча менен теңешсе, Сооронбай Жээнбеков элге жакындыгы жана жөнөкөйлүгү менен калктын жүрөгүнөн түнөк табууда. Мындай оюн Шахмат Федерациясынын президенти Милан Турпанов билдирди. Ал Сооронбай Жээнбеков өлкөнү жаңы деңгээлге көтөрүп чыгаарына ишеним артат. Доллардын батасы менен көгөргөндөр көп болуп атат. Акчанын батасы менен, элдин батасы менен тилекке каршы көгөргөндөр аз. Элдин батасы менен, Кудай таалам колдоосу менен, элдин толкуну менен Сооронбай Шарипович ушу көзүнөн эле көрүнүп турат. Бийликке, байлыкка жутунбаган адам экен. Ушу элдин толкуну менен, элдин колдоосу менен, элдин батасы менен келип жаткан адамыбызды элдин жүрөгүбүздөн тандап, шайлап бекитип алалы. Бекем туруп берели. Спорт дүйнөсүнүн өкүлдөрү дагы четте калган эмес. Атлетчилер Сооронбай Жээнбековдун спорт тармагынын өнүгүшүнө кошкон олуттуу салымын жакшы билишет. Карате Федерациясынын башкы машыктыруучусу Иннокентий Ан социал-демократтар туура тандоо кылганын белгилейт. А СДПК поддержал его. СДПК партиясы Сооронбай Жээнбековду тандады. Биз дагы аны колдошубуз керек. Анткени ал өлкөдөгү коопсуздуктун, стабилдүүлүктүн өнүгүүнүн кепилдиги болот. Ал президент болуусу менен кыргыз көчүнүн арышы арбып, алдыга өсө тургандыгы талашсыз. Айыл чарба тармагынын ар тараптуу көйгөйлөрүн Сооронбай Жээнбековдо ийне жибине чейин билген бир дагы талапкер жок. Фермерлер дагы ушундай ойдо карманышат. Алар Сооронбай Жээнбеков тарабынан сунушталган тамак жана кайрадан иштетүүчү өндүрүштөрдүн өнүгүү программасын колдошот. Бул программанын алкагында иштеген жана жаңа ачыла турган ишканаларды модернизациялоо эсебинен жумуш орундары бир канчага жогорулайт.
2008 года мы занимаемся семеноводством, но только... Биздин ишкана 2008 жылдан бери үрөнчүлүк менен алектенип келет. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр кызматына келгенде бул тармакка олуттуу көңүл бурулду. Биз муну сезе алдык. Маселен өкмөттүн 3 токтому чыкты. Биринчиден үрөнчүлүк менен алектенген чарбаларга мамлекеттик жер фондунан 20 жылга жер берилди. Экинчиден үрөнчүлүк тармагын дотациялоо каралды. Андан соң Кыргызстанга импортталган айрым айыл чарба жемиштерге карата кошумча нарк салыгы алынып салынды. Өкмөттүн мындай аракеттери фермер дыйканчылык чарбаларга олуттуу колдоо болду. Сооронбай Жээнбековдун өлкөдө бизнести өнүктүрүү боюнча пландары менен таанышкан ишкерлик чөйрөсү толугу менен аны колдошту. Очень импонируют сегодня молодые кадры. Өкмөткө жаш, прогрессивдүү реформатор команда келди. Мен алардын көбүн жакшы билем. Мен ишенем, тажрыйбалуу данышман Сооронбай Жээнбеков жана жаш, күчтүү өкмөт биргеликте өлкөдө олуттуу өнүгүү, өзгөрүүлөрдү кылат. Биргеликте биз чоң ийгиликтерди багындырабыз. Которые хотят, у них много энергии. Жаш ишкерлердин баамында акылман Сооронбай Жээнбеков менен прогрессивдүү Сапар Исаковдун тандеми калктын жашоосун жакшыртууга багытталган пландарды ишке ашырат. И если выиграет Сооронбай... Эгер алдыдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбеков утуп чыкса, азыркы өкмөт өз ордуна калып ишин улантат деген ойдомун. Экөө тандемге келип иш алып барса, өлкөбүздө жакшы жылыштар болот. Мен буга толугу менен ишенем. Анткени Сооронбай Жээнбеков данышман жана тажрыйбалуу. Ал эми азыркы өкмөт жаш, реформаторлор. Бул жакшы жыйынтыкты берет. Опытный управленец. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Сооронбай Жээнбековдун жашоодогу негизги багыттарынын бири мамлекеттеги ар улуттун башын бириктирүү жана жакындатуу болуп саналат. Андыктан күн санап аны колдогон этникалык диаспоралардын саны өсүүдө. Интересы страны дороже всего. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок. Сиздин программаңыздын аты эле айтып тургандай, бизге жарандарга, кыргызстандыктарга эртеңки жаркын келечекке болгон ишенимди, үмүттү арттырат. Биз сизге ишенебиз. Эртеңки өлкөбүздүн жаркын келечегине болгон ишеним барган сайын бекемделүүдө. Өлкөдө өнүгүү, стабилдүүлүк болот. Биз ишенебиз, Кыргызстандын аты ар дайым эл аралык аренада сыймыктануу менен айтылып, желегибиз желбиреп турат. Венец наше имя Кыргызстан. Токмок шаарындагы Дунган диаспорасынын өкүлү Сооронбай Жээнбеков премьер-министр кызматын аркалап турганда кыргыз-казак чек араларындагы өткөрмө пункттарын жаңылап, модернизациядан өткөргөндүгү менен эсте калган. Анын алкагында Токмок автодорожный, Кең Булуң автодорожный өткөрмө пункттары оңдолгон. Токмак автодорожный для нас это не было. Токмок автодорожный чек ара өткөрмө пункту биз үчүн абдан маанилүү. Биз күн сайын бул жерден 100 000 жолудан өтүп турабыз. Ал эми Кең Булуң автодорожный пунктун айтсак, сонун болуп өзгөрдү. Биз мурда кандай ал акыбалда элек? Кандай гана аба ырайы болбосун, каар, ызгар, ысык, жаан чачында ачык асмандын алдында турчубуз. Ал эми азыр болсо бул чек ара өткөрмө пункттарынан өтүп жатып кубанабыз. Шарттары аябай оңолду. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда чек ара көзөмөлүн жакшыртты. Мы все татары и башкиристан. Биз Кыргызстандагы татар башкыралар барыбыз Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдойбуз. Биз ага терең ишенебиз. Анткени Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанды өнүгүүгө алып барат. Өлкөдө стабилдүүлүк болот. Сооронбай Жээнбековго карата татар диаспорасынын аксакалдары дагы колдоо көрсөтүштү. Айрымдары талапкердин табигат кырсыктарынан кийин жабыркагандардын жанында жүргөнү менен эсте калса, кээ бирлерине мүнөзүнүн жөнөкөйлүгү эсте калган. Когда был сель, все снесло людей. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп турганда табигый кырсыктар болобу жаргандай өткөөл мезгилдерде ар дайым эл менен бирге болду. Күн түн дебей элге калай калкка кам көрдү. Бардыгынын ал акыбалын сурап, чын жүрөктөн жабыркагандарга жардам берди. Биз мунун баарын көрүп билип турдук. Муну эл билет. Эгер ушундай адам президент болсо, биз эч жаңылбайбыз. Анткени Сооронбай Жээнбеков ар дайым өзүнүн кызыкчылыгынан өлкөнүн кызыкчылыгын жогору коет. Бул адамдардын баары ар башка, бирок алардын баарын өнүккөн, гүлдөгөн мамлекетте жашоо тилеги бириктирип турат. Кыргызстандыктар Сооронбай Жээнбековдун улуттар аралык жаңжалдардын чыгышына жол бербестигине, терроризм жана экстремизмге бөгөт коюуна, коррупция менен кынтыксыз күрөшөрүнө ишенишет. Сооронбай Жээнбеков мамлекеттин чек арадагы багыттарын бекемдеп жана өлкөнүн мындан ары өнүгүшүнө чыйыр салаарына ишеним артышат. Сооронбай Жээнбеков 9 номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.